Салам урматтуу угармандар, Мирел Аку микрофонун алдында кандайсыңар деп сурап коет элем. Ушул суук, кардуу же кыш убагында кандай жүрөсүздөр, эмне менен жылынып атасыздар деп сурап кетели. Аку, сен маанайың кандай? Маанайым сонун. Угармандарыбыздын баардыгына тең дагы бир жолу салам. YouTube каналыбыздын катталуучуларына. Эгерде сиз каттала элек болсоңуз, анан кокустан биздин подкастты угуп калсаңыз, анда ылдый жагына сөзсүз түрдө жакты белгисин басыңыз, анан катталганды унутпаңыз. Бүгүн болсо биз Мирел менен мен керемет жаратылгам деген подкасттын тегерегинде сөз кылалычы. Мен керемет жаратылгам деп эсептейсиңерби өзүңөрдү? Эмне үчүн эсептейсиңер? Ошону белгилеп кетсеңер, бир сулуу жериңиздерди, бир кереметтүү жериңиздерди подкасттын алдына комментарийга жазыңыздар. Менин кесиптеш психологдор, психолог кесиптештерим, тааныштарым абдан көп да. Анан баягы сүйлөшүп калганда айтам да, көбүнчө кандай көйгөй менен келишет силерге? Негизи мындай жалпылап көрсөңөр кандай көйгөй менен келет десем, алар баягы турмушка чыга элек кыздар, мен ушунум жакпайт, мен комплекстемин, мен ушун үчүн ишенимсизмин, мен ушуну кыла албайм деп келишет экен. Анан үй бүлө кургандан кийин кайра эле кыздар барат экен. Алар болсо жолдошум ушинтпей атат, жолдошум минтпей атат деп таарынып келет экен да. Ал эми мырзалар эмнеге барат экен дебейсиңби? Ушундай биз ортобуз менен 5 адам, алар эртеден кечке ушундай өздөрүнө кардарларды алып иштешет да. Анан мырзалардын көбүндө эмнеге десе, ал болсо мен ушуну кыла албай атам, мен ата энемдин ак сүтүн актай албай атам, мен эмне кылсам болот деген барат дейт. Бирок көбүнчө баягы кыздар барат экен да, аял заты көбүрөөк барат экен. Анан мен ошондо таң калам, өзүн кабыл ала албай, ошондон улам психологко чейин барып аткандан кийин, демек бул ал үчүн чоң көйгөй да. Болбосо биз мисалы майда чүйдөлөргө көңүл бурбайсың го, акча салбайсың мисалычы. Кылыш керек деп болсо жакшы болмок, бирок акча салбайм, убактымды коротпойм. Эгерде убактыңды да коротуп, акчаңды да бара сала турган болсоң, демек бул олуттуу көйгөйлөрдүн бири экен да. Мен өзүн кабыл албай калган адамдар. Мен көбүнчө ошол окуяларды көбүнчө өзү кабыл албагандар, ар кандай болгон пластикалык хирургияга да чейин барышат го. Мул жерим жакпайт, мул мурдум жакпайт, үстү мындай чыгып турган жерин, же кулагы, же көзүм эмне гана болбосун, ошентип ушуга чейин баргандар бар. Мурун деле азыр деле нормалдуу нерсе болуп калды. Эгер жакпаса, акырын өзгөртүп калсаң болду дейт да. Бирок кызык, бул айтылып атпайбы, бул негизи өзүңдү кабыл албаганчы, бир жериң туура эмес болгон. Негизи жалпы дүйнө бир стандарт коюп койгон да. Ошол стандартка келбей аткан үчүн өзүңдү кабыл албайсың, кемсизип, анда ушуга келишим керек деп ушул барат. Бир кандай десем, актриса бар болчу да. Ал болсо кандай десем, көптөгөн өзүнүн хирургия менен пластикага барган да. Өзүн өзгөрткөн. Анан азыр болсо аны 22-жылы аны эмеге киргизип коюптур. Мындай сулуу айым деп киргизиптир. Бирок анан эмесине жанагы кээ бирлер айтып коет го. Мисс болгон өткөндөн кийин жана кошумча гүлүүнүн, жылмаюунун мисси деп коет эмес беле. Буга болсо өзүнүн денесин өзгөрткөн. Ошол боюнча алдыга чыгыптыр. Сулуу, бирок мындай айтканча анан кошуп коюптур. Өзгөрткөн модель дегендей кылып коюптур да, актриса дегенде. Кызык. Сулуу деп киргизди, бирок өзгөрткөнүн дагы эсептеп кетти да. Эң мындай табигый эмес. Табигый эмес. Бирок эмесине белгилеп кеткен го. Пластика хирургияны өттү, анан сулуу деп эсептелинди. Эгерлер неудачнылар болот го. Мен ушундайларды көргөм, өзүнүн келбетине көп операция жасап атып, таанылбай калат. Таанылбай, анан өзүнө ылайыктуу нерсесин таппай калат да. Бул чынында өзүнүн кабыл албагандыгын, өзүнүн жакпагандыгы, бирок ошону жакпаганын мен айтам го, өзүнүн кандай баалуу сезими азыраак болуш керек, төмөн болуш керек. Андан эмнеден пайда болот? Өзүңдүн баалуу сезимиң жакшы болсо, анда сен мул жөнүндө оорубайсың да. Башың оорубайт, сулуу эмесмин, эмне болду, мурдум чоң экен, эмне болду деп жашайт. Бирок чынында бул дүйнө жүзү мындай айтканча өзүнүн доказательстволорун берип атпайбы? Бул жакта ушул жалпы дүйнө адам айткан сулуулук маанилүү эмес көп жерде. Ар бир адам сулуу болобу, сулуу эмес болобу, өзүнүн бактысын таап, бул дүйнөдө бактылуу жана сулуу деп эсептелинишке ээ да. Эң биринчи кезекте адам бактылуу болушу керек. Мисалы, качан айтам, америкалык бир институт изилдөө жүргүзгөн, мындан бир 5 жыл, 4-5 жыл болуп калды окшойт да. Анан кийин алар изилдөө жүргүздүрүп, кандай адамдар көбүрөөк бактылуу болот дегенде, бул биринчи кезекте бул өзүн кабыл алган, анан жашоодо ордун тапкандар экен. Сулуу адамдар деп айтылбайт экен. Тескерисинче сулуу кыздар көп алданып калат экен. Элестетип көр, анткени баягы жигиттер мүмкүн ашык болуп, эптеп эле деген болобу айтор.
карап отурсаң тескерисинче сулуу айымдар өзүн бактысыз сезет экен, анткени көп жолу алданып калганын айтышат экен да. Анан карап отурсаң, эгерде биздин жашообузда мен сулуу болгум келет десек, бул мунун артында маркетинг жатканын дагы унутпашыбыз керек. Мисалы, дүйнө бул кантип акча табам деген нерсе менен алек эмеспи? Кантип акчаны, кантип бизнести жүргүзөм деген. Мисалы, укмуш модельдерди чыгарат дагы, могу бет майды колдонсоңор моундай болуп каласыңар дейт. Анан байкуш кыздардын баары акчасын аябай аналат, чындыгында андай результат бербейт да. Бул жөн гана бир өздөрүнүн товарын сатыш үчүн маркетингдин артында жарнамаларга ушундай нерсени колдонуп келишет да. Анан бул жагы да бар. Мен эсимде 10-класс белем, 9-класс белем, биринчи жолу 10-класс экенмин. Биринчи жолу көзүм алдына мынтип кара карандаш менен чийип, анан оозум боеп чыгып атсам, анан атам көрүп алып, ой, сен боюнуп алдыңбы деп атпайбы. Анан атам экөөбүз аябай доспуз да. Анан ооба ата, ал жака мага жаккан бир жигит барат десем, анан деп койгон. Анан эртеси отуруп алып, анан сүйлөшүп атат, кызым, мындай болбойт, жигитке жагам деп көзүң боебой эле кой, эмне кыласың депчи. Анан ал жигитти мунун жакпай атат десе, аны өзгөртөсүң. Андай жигиттин кереги жок, ал сени кандай болсо ошол бойдон кабыл алышы керек деп. Ошол жигит жөнүндө мен атам биринчи насааты болчу да. Анан албай айтып берген, эгерде адам ашык болсо, ал сенин жан дүйнөңө ашык болсун. Анткени ал дайыма сен менен. Сулуулук келет кетет, адамдын жашы өтөт, картаясың, убактың өтөт, бетке бырыш түшөт. Ошондо да сенин жан дүйнөңдү сүйүп, бул меники деген адам болсо, анда сөз жок. Ал сенин көзүңдү боёйсуңбу, боебойсуңбу, иши жок болот. Эркектер ушундай көрөт дейт да. Эркек биринчи көз менен баягы стреляйт деп коет эмеспи, мээлейт дейт, жакшы экен дейт. Бирок андан аркысы сенин кыялың, сенин өзүңдүн этикаң, сен алып жүрүүң, бул нерсе маанилүү. Көз карашың. Ошондуктан биринчи эле буга жагайын деп мондай кылба деп анан аябай айтып берген да. Азыркыга чейин айтып берем да, ата эсиңде ушинтип айтканың десем, ооба эсимде, мага ар бир эсимде деп калат да. Анан анысы кандай? Негизи болсо кээде айтып коет эмес беле, мындай келбети айтат эмес беле, эркек үчүн кылат да депчи, мындай көбүнчөсү айтып калат. Бирок кээ бир айымдар айтат го, жок, бул өзүбүз үчүн. Сулук, бирок элестетип көрсөк, эркектер жок болсо бул дүйнөдө кимге жасанышмак эле деп ойлоп жүрө берчүмүн да. Анан эркектер деле айымдар жок болсо бул дүйнөдө, алар болсо кандай кылган иштери, мындай сулуу деп айтып коет эмес беле, жакшы иштери кылып атканда анысын эрдүү иштерине кимге кылмак эле негизи да. Албетте чынында ушуга кайгырбаш керек экен. Эгер бир жерим анча эмес болсо, кабыл албай атсаңар, анда байкасак болот да, бүт дүйнө жүзүндө бул көп нерсе көрүнүп турат. Анан жана Кудайыбыз жаратканыбыз ал деле бизди баарыбызды сулуу кылып жараткан. Өзгөчө сулуу кылып койгон. Биз бул дүйнөдө бактылуу боло алабыз албетте. Бир адам, ошол канча 7-8 миллиардтын эмесинде бир адам албетте табылат. Сени сулуу экен деп тапканың. Бул кереметтүү нерсе. Баягы башталыш китебинде, ыйык жазууда Кудай адамды өз бейнеси боюнча жараткан дейт да. Бул анын өзүнүн кандай таланты болсо, кандай өзгөчөлүктөр болсо, частицалар бар да. Анан ансыгандай мен ойлойм да, биз биринчи кезекте адам ыраазымын мен деп кабыл алып, өзүн кандай болсо кабыл алып, ыраазычылык келтиргенди билгенде, анын баягы жан дүйнөсүндөгү тынчтык, бактылуулук аны өзү эле сулуу кылат депчи. Баягы сулуу адам бул сулуу эмес да, сүйгөн сулуу деп коет го. Ансыгандай адамды кооздой турган бул жылмаюу дейм да. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде сиз күзгүгө каранып алып, мага ушуну жакпайт десеңиз, жок, антпеңиз. Тескерисинче күзгүнү караңыз да, мен керемет жаратылган, мен кандай жакшынакаймын, карачы деп ыраазы болсоңуз, сизден чыккан баягы нур деп коет го кыргыздар, сизден чыккан бактылуулук, сизден чыккан ушундай позитив сизди сөзсүз түрдө ого өтө жакшынакай кылып коет. Саатыбыз соңуна чыгып калды. Угармандарыбызды Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырабыз. Андан тышкары ылдый жакка комментарий жазганды унутпаңыздар. Жана бир кошумча кетип кетейин кыскача, сен өзүңдү жакшы көрбөсөң, сулуу дебесең, анда сени ким сулуу деп айтат. Ошондуктан ушуну эстей жүрүңүздөр, унутпаңыздар, жана бар болуңуз, аман болуңуздар. Силер сулуусуңар. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.